Ассалаумағалейкум қырғызстандықтар, қырғыз елім, қандайсыңар, жақсыларбы? Мен бир жума болуп калды, жаңа Улукбек деген блогерди чакырып приз берген тууралуу кичине мен дагы оюмду айтып коеюн дедим. Бирок элдин баары айтып атышат. Бирок мен дагы кичине өзүмдүн саламымбы, бирок мындай мен өзүмдүн көз караш боюнча сүйлөйүнчү. Мен ошол блогерлерге эмес, мен блогерлер чакырган блогерлер өзүнүн хейтинг боюнча, өзүнүн рейтинг боюнча бир мамлекетти уруштуруш, алар үчүн эч бир сөз дагы эмес да. Буларга вообще жүрөгүбүз чызылдап дагы койбойт. Билип атабыз, көрүп атабыз. Ошон үчүн менин айтар дегеним, ошону ким тандады да? Эмне кылган үчүн Кыргызстанга чакырылат? Ушул вопрос жаман мени кыйнады да. Эмне үчүн? Же Кыргызстанды бир нерсе деп сүйлөп, мындай бир Кыргызстан тууралуу бир жакшы видео түшүрүптүрбү? Же бир Кыргызстандын бир жерин ачып бериптирби? Же Кыргызстанга бир салым кошуптурбу? Эми адам жөнөн жөнүнө чыгара бербесе керек деген ой дагы келет экен да. Муну карап көрсөм эч нерсе дебептир. Анан мен таң калдым да. Кандай адамдар ушундай адамдарды чакырат? Каяктан таап алышты буну? Же взятка бердиби, жанагы мен чакырып кой, мен сага кичине пул берем дедиби? Же жанагындай лото ойноткондор бар го, жанагындай айландырып блогерлердин баардыгынын аттарын жазып туруп ошонун ичинен бирөөнү суруп алмаңарбы? Мамлекеттин достчулугу үчүн чакырган адамга мен каршы эмесмин, чын. Любой жактан чакырсын, Кыргызстандан чакырсын, Казакстандан чакырсын, Өзбекстандан чакырсын, Россиядан чакырсын, чынында ынтымак абсолютно карап көрүш керек. Бирок ошол ынтымакка салымы кошкон адамды чакырыш керек да, туурабы? Же любойун чакыра береби? Таң калдым да. Өзбекстанда баары жакшы блогерлер бар, чынын айтканда. Жанагы здоровый атын унуттум, здоровый бир сакалчан бала бар го. Кыргызстан тууралуу жакшы анча-мынча видеолор түшүрүп коет ошол балачы. Жанагы кече жакында Кыргызстандын тарыхы тууралуу дагы бир тарыхчылар, жанагындай журналисттер видео тартты. Ошолорду чакырса өлөбү дейм да. Ким тандайт буларды? Мен жаман акыл жетпей атат да. Ушуну жооп берсинчи, ким тандады? Эми же чакыра береби? Любойун оюна келген же ошончо өзбектер дагы, казактар деле айтып уят да. Эми чын айтканда эмнеге чакырды экен деп атса керек алар деле. Ошол чакырган адамдын өзү деле билбесе керек эмнеге чакырганынчы. Мен эмне кылганым үчүн чакырып туруп бул кыргыздар деп ошон үчүн маңкаланып атат да. Мен жүрөктөгү нерсени айттым, мен блогер эмесмин, просто анча-мынча ушундай нерселерге таштап коем. Бардыгына ассаламу алейкум, ошону жооп берсинчи, ассаламу алейкум. Айтсынчы, ким тандады ошону?